Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан тааныштырабыз. Астанада Путин Садыр Жапаров Рахмондун жолугушуусу аяктады. Кыргыз Республикасынын президенти эмне деди? Астана шаарында кыргыз-тажик чегара көйгөйлөрү боюнча болгон Владимир Путиндин, Садыр Жапаровдун жана Эмомали Рахмондун 3 тараптуу жолугушуусу аягына чыкты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Эсиңиздерге салсак, бул сүйлөшүүнү өткөрүү демилгесин Россия лидери Владимир Путин көтөргөн. Ал Азиядагы кызматташуу жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 6-чы саммитинин аянтчасында өттү. Жапаров Путинге бул биргелешкен жолугушууну өткөрүү жана көйгөйлүү маселелерди ишеним артуу менен талкуулоо демилгеси, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чегара маселелеринде көмөк көрсөтүүгө даярдык үчүн ыраазычылык билдирген. Андан соң Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасында түзүлгөн кырдаалга кеңири токтолгон. Садыр Жапаров Кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылчылыгы боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманаарын баса белгилеп, Тажик тараптын куралдуу агрессиясынын кесепеттери тууралуу эске салды деп билдирди маалымат кызматы. Жапаров ошондой эле Кыргызстан Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара сызыгын эки тарапка тең пайдалуу болгудай кылып тез арада калыптандырууга ынтызар экенин, бул туруктуулуктун жана ынак коңшулуктун кепили боло тургандыгын белгилеген. Белгилей кетсек, 14-17 сентябрь күндөрү Тажик тараптын кол салуусуна Баткендеги чегара тилкесинде жана айылдарда 62 кыргызстандык набыт болду. Арасында жай тургундар, жаш балдар бар. Алардын ичинен 50 аскер кызматкери курман болгон, 169 киши ар кандай жаракат алган. Баткенде 1158 объект талкаланган, анын 639-у турак жай үй экени аныкталган. Бишкек мэриясы Баткенде үйсүз калгандарга мобилдик турак жай жөнөттү. Бишкек мэриясы Баткенде турак жайсыз калгандарга убактылуу баш калкалап туруу үчүн мобилдик үйлөрдү жөнөттү. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Бишкек шаардык мэриясы мобилдик үйлөр ишкерлердин колдоосу менен берилип жатканын белгиледи. Темир контейнерлерде бардык шарттар түзүлгөн, буга чейин да ушундай 16 үй жөнөтүлгөн. Жалпысынан 50 турак жай даярдалат деп жазылат маалыматта. Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев Балыкчы шаарынын башкы планын өзгөртүү маселесин көтөрдү. Парламенттин жалпы жыйынында ынтымак фракциясынан эл өкүлү Балбак Түлөбаев Балыкчы шаарынын башкы планын өзгөртүү зарылдыгын айтты. Ошол эле учурда ал өз сөзүндө маселени биринчи жолу көтөрүп жатпаганын билдирди. Балбак Түлөбаев Ысык Көл облусунда эң оор абалда Балыкчы шаар экенин белгилеген. Балыкчы шаарынан өткөндө бул көйгөйлөр көрүнбөйт, бирок бар. Балыкчы шаарында элге эч нерсе жок. Бир эле базар, башка эч нерсе жок. Жада калса транспорт бирикмеси дагы жок. Көп кабаттуу үйлөрдүн чатырларынан суу агып жатат. Шаардын башкы планын өзгөртүү керек, деди Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев. Ал белгилегендей, Каракол шаарына 800 миллион сом быйыл бөлүнгөн. Учурда шаардын жолдоруна асфальт төшөлүп, таза суусу бар. Каракол шаары оңолуп келе жатканын кошумчалаган. Алмазбек Акымжанович, мына 1 жылдан бери какшап, уже айтып, батып тил тешилип бүттү. Балыкчы шаарынын ген планын жазаш керек эле, Костройго кайрылсак ар кандай шылтоолорду айтып токтотуп койду да. Ысык Көл областында эң эле кыйын акыбалда Балыкчы шаары. Урматтуу депутаттар, мындан көчөдөн өткөн менен, кооз көрүнгөн менен аякта аябай чоң көйгөйлөр бар. Алмазбек Акымжанович, ген план чечилмейинче Балыкчынын ичиндеги жерлер, элдер Тоң районунан да, Ысык Көл районунан дагы жер ала албайт. Бир эле базар бар, башка иш жери жок аякта. Даже муниципальный немеси жок ал Балыкчынын ичинде, транспорттун объединениясы. Мына жаңы мэр болду эми, иштеп кетер, Арнабек уулу. Жанагы турган многоэтажный үйлөрдүн крышаларынын баары агып атат, талкаланып калган. Аларды салып иштейли десе, иш жерлери жок. Ушу ген планын өзгөртүп, Балыкчы шаарынын жери берип, кичине огород берип, ошол элдердин кичине көйгөйүн чечиш керек да. Кудайга шүгүр, Каракол шаарына өкмөткө чоң рахмат, президентибизге 800 миллион сом бөлүп берип, Каракол мына ичи асфальттанып, саркынды суулары салынып, таза суу болуп, сонун шаарга айланып келатат. Балыкчы калып калды да, Алмазбек Акымжанович. Ирригациясы жок. Ош шаарында уруксат берилбеген жерлерге таштанды төккөндөргө айыппул салынууда. Ош шаарында кечкисин уруксат берилбеген жерлерге таштанды таштаган тартип бузуучуларды аныктоо боюнча рейдтик иш-чаралар уланууда.
Ушундай эле көрүнүштөр Ленин, Курманжан, Датка, Шакиров, Масалиев көчөлөрүнүн боюндагы коммерциялык объектилерден жана тургундардан катталган. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө эреже бузган 12 адам административдик жоопкерчиликке тартылган. Мындай рейдтик иш-чаралар мындан арда улантылат, курулуш таштандыларын чыгарууга өзгөчө көңүл бурулат. Аларды тирчилик таштандылар үчүн арналган контейнерлерге ыргытууга тыюу салынат. Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы эскертет. Таштанды чыгаруунун эрежелерин жана нормаларын бузуу администрациялык жоопкерчиликке жана 5000 сомдон 17500 сомго чейин айыппул салууга алып келет. Туулуп өскөн шаарыбыздын көчөлөрүн таза кармагыла деп айтылат тазалыктын маалыматында. Бишкек Ош жолунда үрөй учурган жол кырсык катталуу 6 адам көз жумду. Социалдык тармактын колдонуучулары Бишкек Ош унаа жолунда үрөй учурган жол кырсык катталганын жазышып, видео менен бөлүшүп жатышат. Сереп медиа маалымат агенттигине Жалал Абад облустук жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынын жол кырсык катталганын тастыкташты. Жол кырсык 13 октябрда катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча 6 киши көз жумду. Кырсык боюнча дагы маалымат берилет дешти. Assalamu alaikum туугандар. Мен силерге азыр алтын батек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын батек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде бутта тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту мустагандарга жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 gün, 1,5 суткасынын күйүүлү күчтүү, эркин жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батек дагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толубай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дарылангыла, көзүңөрүнөн көргүлө. Мына жана патек дегенди алды, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп тура албачу элем. Туалетке отурганда туруп, таяк менен мынтип кайра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кеттим, куманды алып барып эшикке чыгып отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткүлө. Туруп мына. Муну тура албачу мына отуруп турат. Азыр айындагыларды көрсөм мен юттан көрсөм тайып болуш керек, асылыкта. Мен мындай болуп калдым мен, мына сүйүнүп атам мына. Bir gün кечинде келген. Биздин адрес Акбата 11-көчө 11-үй. Атамбаев менен Мадумаров биригеби, ушул жагы бүйүр кызытууда. Абакта жаткан Алмазбек Атамбаев маал-маалы менен өлкөдөгү кырдаалга баасым берип саясаттын күрөө тамырын кармаганы, тарапташтарына дем бергени үмүт жаратууда. Эл арасында боор тарткандар, колдогондор күндөн күнгө арбып бара жатат. Саламаттыгы начар болсо дагы кайратынан жазбай, абактан чыйралып, эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүүдө. Бийлик менен соодалашпаганы анын бекемдигин, күрөшчүлдүгүн айгинеледи. Ал эми эркиндиктеги Адахан Мадумаров айткандан кайтпаганы, дайыма сын пикирин айтып, электоратын кеңейтүү менен алектенгенин байкап келебиз. Башта түштүк катмарынан колдогондор арбын болсо эми чүйдөн 20%дай тарапташтарга ээ болгону эмнени билдирет? Бир аймактын лидери эмес, жалпы республикалык масштабта канатын жайып, мындан аркы чоң күрөштөргө бел байлагандай, бийликке айбатын көрсөткөн сайын упай алууда. Тар чөйрөдөн сүйлөшкөн акылмандардын пикирине таянсак, Атамбаев менен Мадумаровдун биригүүсү күтүлөбү? Ушул жагы бүйүр кызытууда деп жазган Аргумент Кейжи сайты. Акылбек Жапаров: биз сөз эркиндигин толук колдойбуз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз эркиндигин толук колдой турганын 13 октябрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ошону менен катар ал өлкөнүн бүтүндүгүнө, биримдигине залакка тийгизиши ыктымал аракеттерден этият болуу керек деген оюн кошумчалады. Биз сөз эркиндигин толугу менен колдойбуз, бирок биз социалдык тармактардын колдонуучуларынан, маалыматтык сайттардан суранып жатабыз. Жерибиздин бүтүндүгүнө, элибиздин биримдигине доо кетпесе эле, калганы ким эмнени айтат, ар бир кишинин өзүнүн эрки. Бирок биз эки маселеде сак болушубуз керек. Өзгөчө чек ара ишине аяр мамиле кылышыбыз зарыл. Анан элди биримдикке чакырып, өкмөт элди багыш керек. 13 октябрда Бишкекте Азаттык медиасынын кеңсесинин алдында 40тан ашык киши чогулуп, Азаттык, Клоп, Кактус медиа жалпыга маамдоо каражаттарынын жабылышын, бейөкмөт уюмдардын ишин чектелишин талап кылышкан. Алар аталган медиалар туура эмес маалымат берип жатат деген пикирин билдирип, чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам тез арада кабыл алынышы керектигин айтышты.
Акцияда өзүн Илимбек Исраилов деп тааныштырган катышуучу 2015-2017 жылдары бажы кызматынын төрагасынын орун басары болгон. 2020 жылы октябрь айында бийлик алмашкандан кийин коррупцияга барганын мойнуна алып кармалып чыккан Райымбек Матраимовду колдоо акцияларына чыгып жүргөнү менен белгилүү. Азаттык радиосу ага чейин Матраимовдун тиешеси бар жемкорлук иштери тууралуу бир катар иликтөөлөрдү жарыялаган. 13 октябрдагы акцияда Исраилов аталган медиалардын жабылыш үчүн кол топтой турганын, кийинки келгенде кабарчыларга күч колдонууга чейин бараарын айткан. Журналисттер акциянын катышуучуларын видеого сүрөткө тарталы десе, баары бетин жаап, эмне талап менен турганы тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартышкан. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13 октябрга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13 миллиард 689 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коому тарабынан маалым болду. Билдирүүдө көрсөтүлгөндөй суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 256 метр куб, агып чыгышы да 201 метр кубту түзүүдө. Кыргызстандын Россияга жана Тажикстанга каршы кутумчулугу жок жана ЖКУнун мүчөлөрү менен касташпайт. Бул туурасында Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдиргенин Медиа штаб жазып чыкты. Ал региондо коопсуздукту камсыздоодо Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы жана ЖКУнун ролу аттуу тегерек столдо Кыргызстан ЖКУнун машыгууларын өткөрүүдөн баш тартканы тууралуу комментарий берген. Биз машыгуунун кийинки мөөнөткө жылдырдык, ага даярдык 99,9% болгон. Биз машыгууну өткөрүүдөн баш тарткандан кийин соц тармакта ЖКУну чанып жатат деп жазышууда. Андай эмес, ЖКУ бизге абдан керек. Ал террордук коркунучтардан коргоп, өлкөнүн улуттук коопсуздугунун кызыкчылыктарына жооп берүүгө толук кепилдик берет. Соц тармакта айрым күчтөр бизди ЖКУнун мүчөлөрү менен кагылыштырууга жан үрөп жатат. Алардын аракетинен майнап чыкпайт, биз эч качан касташпайбыз деген Иманкулов. Коопсуздук кеңешинин катчысынын айтымында ЖКУнун жетекчилиги Ысык көлдө октябрда өтө турган ЖКУнун машыгуусун жылдырууну түшүнүү менен кабыл алган.